Assalamu alaikum достор, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта бизнес тууралуу сүйлөшөбүз. Айкан Маликова кызыбыз менен сонун бир маек курабыз. Бизнес жөнүндө кененирээк маалыматтарды берели. Биздин студиябызда деп коелу. Саламатсызбы? Саламатсыңар? Кандай эми, жакшыбы? Жакшы, рахмат, өзүңөр. Жакшы. Биздин көрөрмандар менен бир аз амандашып алалы, анан кененирээк бир мындай эфир кылып баштасак, Ооба. Саламатсыңарбы? Назир Байкенин көрөрмандары. Менин атым Айкан. 32 жаштамын. Ошол Сумка в роддом магазининин негиздөөчүсү боломун. Кызылкая шаарында жаңы ачылган Сумая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягында сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Сумая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Мыкты сапаттагы айнек терезелерди жасаткыңыз келген болсо, мен Байдөлөт досумду сиздерге сунуштайм. Бизде көптөгөн түрдөгү материалдын түрлөрүндөгү пластик жана айнек эштрескалар жасалат. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, турецкий, китайский, Германия бүт баарында жасайбыз. Ушундай өзгөчөлүктөрдү сиздерге көрсөтүп жаткан Байдөлөт досумду сунуштаймын. Экранга номерлерди чыгарабыз, кайрылсаңыздар болот. Байдөлөт өзү барып сынока кылып берет. Сынактабыз. Болду. Ушундай. Бизде эч кандай чектөө жок. Кеңири айта берсеңиз болот. Бүгүн ушул Айкан кызыбыз менен биз маектешебиз, интервью алабыз, болгон сырларын ачабыз. Кандай баштап калды бул бизнесте? Кыргызчасын айтканда, төрөткө капчык деп которулат, Төрөткө капчык аталышындагы дүкөндүн негиздөөчүсү ушулсуз. Кантип баштап калдың бул жерде? Bunday детский магазинде өзү көптөн бери кыялданып, досторума дагы, апама дагы айтып жүрчүмүн. Анан өзүм салон бизнесиде жүргөнмүн. Анан бир күн алдыбыздагы бир магазин арендага берилип калатты да. Кийин апама чалып, апа, ушул жанында магазинди алып алсам, детский магазин кылмакмын. Бирок жанында акча жок да, кантип баштайм деп эле. Анан апам эртеси күн чалып калды. 3 айлык арендаңды мен төлөйүн. Алып коёр, бир жагы бул жагы болот да, акча табылат. Алып коёр, пока бирөө ала электе, салон менен магазин көкөгө кирип иштей бергенге оңой болот сага деп эле ошол аркылуу эле башталып кеткен да. Жакшы, абдан жакшы максат менен баштап, эмне себептен төрөткө капчык деп ат коюлган? Сумка в роддом деп биз ачып атканда, бул магазинди ачып атканда өзү аялдарга какой-то комфорт болушуну каалаганмын. Мен өзүм дагы кош бойлуу кезимде базар айланып, бир жерден алып, экинчи жерди базардан алып, ошентип кыйналгам да. Кош бойлукта өтө кыйын башыштагы. Анан bunday магазиндер в основном Ошто, Бишкекте болчу, бизде жок болчу. Анан бизде дагы ушундай болсо экен деп кыялданып жүрүп, анан ат коюп атканда какой-то бир магазиндин аты өзүнө өзү звучать этип туруш керек деген. Интернеттен издеп жүрүп, карап, кандай ат койсок экен, бөбөгүм деп ат коебуз дегенбиз. Анан чөтө окшобой атат деп, анан Сумка в роддом эле болуп калсынчы деп Сумка в роддом коюп койгонбуз. Көпчүлүккө мындай өзгөчө бир эме жаратпадыбы? Жок, Сумка роддом деп койдуңар деп. Жок, андай вопрос болгон эмес, бирок Сумка в роддом деп аз адам келет, в основном Айкан деп келишет. Айкан деп келишет. Бизде фирмаларда только Айкан деп жазышат да. Жакшы. Бул жерде каяктын товарлары бар бул дүкөндө? Пекиндик
Пекин товарлары бар, Америка товарлары бар. Өзүбүздүн өндүрүшүбүздү күчөйтүш үчүн биздин өзүбүздүн өндүрүштөгү товарлар дагы өтө көп. Көбүнчө биз өзүбүздүн өндүрүшкө басым жасайбыз. Биз өзүбүз кыргыздардын элин өзүбүз көтөрөсөк эч ким көтөрбөйт да. Анан в основном 6 айдан баштап 2 жашка чейин Пекин, Корея ошондой немелерден келет. Турецкий дагы бар. Абдан жакшы. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй, мондой бир балдарга, кыздарга арналган сонун бир кийимдердин түрү бар экен. Бул жерде издегениңиздин баарын таап экенсиз. Эми айтсак мындай келип сүйлөшсөк деле болот. Канча жаштан канча жашка чейин кийимдер бар бул жерде? Төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейин. 3 жашка чейин биздин дүкөндөн кийинип, 3 жаштан кийин уже башка дүкөнгө кетип калышат. 3 жашка чейин, Ооба. Жакшы. Бул сумкага өтөлчү анда. Эң негизгиси аты деле ушул сумкага коюлган Ооба, экен. ушул сумкага коюлган биздин дүкөнүбүздүн аты. Бул сумканын ичинде эмнелер бар? Бул сумканын ичинде төрөткө жана төрөтканадан кийин дагы төрөтканага дагы иштетиле турган бүт каражаттары бар. Азыр биз ушул сумканы ачып көрсөтөбүз. Ичинде эмне бар экен? Кандай товарлар бар экен? Бир катар өзүм сүйлөп, жалпы көрөрмандарга кеңешимди айтып көрсөтөлүм да. Бул нерсе көбгө кызык деп ойлойм, потому что биз сториске чыгарганда дагы ичинде эмне бар деп көп сурашат. Ичинде 2 жалайыгы бар. Бул бирөөсүнө баланы арчыган болсо, бирөөсүнө баланы оруйт. Төрөттө. Одеялы бар. Качествосы сонун, ХБ материалда жасалган. Муслин боди. Көрсөтүп жакшы болот. Экранга дагы бир сонун кылып. Распашонки. Ичинен кийгизет. Кофточка. Бияк көрсөт. Шапочкасы. Жилетиги. Ползунки. Бул болсо штанишки. 2 чепчик. 1 муслин, 1 ХБ. Муслин дагы 1 штанишки. Ползунки. Распашонки. 2 катардан кийими ушул болуп келет да. Кофточкасы. 2 носочкиси. Так. Энеге 2 штук. Чоңдорго памперс. Өзүгө одеял одноразовый. Рулоновый салфетка. Влажная салфетка. Жидкий мыло. Вкладыш көкүрөгүнө. Крем. Масло. Эненин өзүнө урологические прокладки. Перчатки 4 штук. Анан балага подгузники. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чындыгында аябай көп экен ичинде. Сиздер ала турчу суммага ылайыктуу эле, андан даже көп экен могу кийимдери. Сонун экен. Роддомдо мурун жазып берчү, ушул нерселерди аласыңар деп. Азыр бизде готовый список бар. Ошол список менен келип, чогултуп кетсе дагы болот. Ошол список боюнча дагы биз чогултуп койгонбуз. Жакшы. Азыркы күндө колдонуп аткандардын комментарийси кандай? Бул сумка Өтө сонун. Потому что биз көп ойлойт экен, готовый сумкага качествосы мындай эле анча качествосы жакшы эмес деле салып коет деп ойлошот экен. Бирок бизден алып колдонуп көргөндөр бизге кайра келип, кайрадан алып кеткендер бар да. Эжесине, сиңдисине же келинине мен жакшы качествода салат экенсиңер депчи. В основном мына подгузниктерге маани беришет. Подгузниктердин начарын салып коет, аллергия берет депчи. Жок, биз жаңы төрөлгөн баланын денеси жумшак, өтө назик болгондуктан качествосы жакшысын салганга аракет кылабыз. Канча сом турат бул? Бул өзү готовый сумкабыз өзү 5600 сом болгон. 5650 сом, 5600 кандай куйругу менен болгондо, биз скидка менен 5000 сом кылып койгонбуз. Бул 5000 сомдук сумкабыз 2 жылдан бери 5000 сом болуп турат.
Мынау прозрачный сумкасыны биз подарка кылып беребиз. Бизден ичинде алган үчүн. Алган үчүн ооба не только готовыйды өзү дагы бияктан чогултуп кеткен болсо, прозрачный сумканы подарка кылып беребиз. Дүкөнгө келген адамга. Дүкөнгө келип, бизден сумка в роддом чогултуп кеткенге. Кызылкай шаарында жаңы ачылган Смая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягындай сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз Смая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Мыкты сапаттагы айнек терезелерди жасаткыңыз келген болсо, мен Байдөлө тосумду сиздерге сунуштайм. Бизде көптөгөн түрдөгү материалдын түрлөрүндөгү пластик жана айнек эштрескалар жасалат. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, турецкий, китайский, Германия бүт баарында жасайбыз. Ушундай өзгөчөлүктөрдү сиздерге көрсөтүп жаткан Байдөлө тосумду сунуштаймын. Экранга номерлерди чыгарабыз, кайрылсаңыздар болот. Байдөлө өзү барып сынока кылып берет. Сынактабыз. Прозрачный сумканы подарка кылып беребиз белекке. Жакшы. Мунун доставкасы барбы? Ооба. Кайсы тарапка чейин? Доставкабыз бүт Кыргызстан боюнча бар. Бүт Кыргызстан боюнча мына 2 жылдан бери биз иштешип келгенибиздиктен бизде азыр эң көп заказ кылган жак Разаков, Кулунду, Баткен, Кадамжай, Көл, Карабалта, анан Жалбатка көп доставка кылабыз. Кызылкайда туруп, Кулунду, Жалбат ушул тараптарга. Ооба. Өчө жакшы. Ооба. Бишкек тарапта мындай жокпу же? Жок. Атайын же сайттарда же болсо андай. Бишкектин өзүнө заказдар чыккан, бирок доставка кылган эмеспиз. Ал тараптарда дагы өтө көп, магазиндер өтө көп, билбейм, бирок бизден сурагандар бар. Анан биз көбүнчө тез акция кылып турабыз. 5000 сомдук сумканы 3700дөн 2990 сомдон дагы кылган күндөрүбүз болгон. Ошондойдон бизден алып жүрүп, бизде сарафанный радио жакшы ойнойт да. Бири-бирине айтып жүрүп, анан 5000 сомдук сумканы дагы алышат. 3000 сомдук сумкага айтышат, качествосын салып койт, скидка да дейт. Бирок жок, ушул эле сумканы скидка кылып койгонубуз үчүн алып, анан бирөөгө айтып атпай, мен мына 3000ге алдым, азыр бирок 5000 болуп калган, бирок ичинде качествосы жакшы десе алат да. Ошентип эле доставкабыз жакшы жүрүп кетти. Инстаграмдан, социалдык тармактардан эле заказ берсе, силер ошол дареяге жөнөтөсүңөр. Ооба. Инстаграмдан жа, TikTok. TikToктон. Ооба. TikTok жабылып калды азыр. VPN менен иштедим. Ошондой. Жакшы. Анан бир доставкабызды айтып коеюн. Эң негизги доставкабыз бизде именно только сумка в роддомго 24 саат доставкабыз бар. Бул нерсени биз кылган себебибиз, эмнеге уктабайсыңар дегендерим бар да. Уктайбыз биз дагы. Анан баягы срочно төрөт келип калганда, же болбосо көбүнчө эгизектерде давлениясы түшүп кеткенде, кесарь кылып алышка туура келип калат. Ошондой моментте бизге чалышат. Биз готовый сумканы жеткирип барабыз. Кыз, бала деп эле сурайбыз. Иногда кызга да, балага да кеткен готовый сумканы алып кетебиз. Ошон үчүн выгодный жагы ошол. Абдан жакшы. Негизинен жакшы нерсе экен. Бул көп эле айымдарга керек болсо керек. Көп эле эркектер дагы кээ бир учурда өзү чогултушка туура келип калат. Ошондуктан айканга келсеңер, силерге атайын ушул бир даярдыкты көрүп коюп турурuz. Төрөт үйүнө шашып жаткан болсоңуз, бул сумкаларды эстен чыгарбаңыз. Сиздер үчүн атайын сонун кылып даярдап койгон Айкандын дүкөнүнө чакырабыз. Бул балага сумка,
Бул кыздарга сумка. Кыздуу болсоңуз буну алып барсаңыз болот. Балалуу болсоңуз буну алып барсаңыз болот. Чындыгында силерге сонун шартты түзүп коюптур. Келиңиздер. Аябай сонун. Эми дүкөн жөнүндө айталычы. Бул бизнести кантип баштап калдың? Сүйлөшкөнчө бассак деле болот, көрсөтүп, мындай кененирээк, арка жагынан өтөлү. Кандай болду? Кантип баштап калдың бул бизнести? Бизнести баштаганда ошол эң себепчи болгон менин апам болгон. Бизде акча жок болгон. Мен салонда эле күнүмдүк ишимди кылып аткам. Анан акча жок эле зданияны алып алганбыз. 1 ай турду окшойт. 1 ай турду, зданиянын эгеси дагы келип, ачсаң ачпайсыңбы? Эмсе жаапчы бекер акча төлөп жүрбө деп бизге именно мага келип ошону айтып кеткен. Анан акча издемей болду. Уже бар да место, бар. Акча издеп баштадык. Туугандардан сурайсың го, 100 сом берип тур дегенде эле акча сурап калат. Берип турумчу, мен бизнес баштабайынчы, ушундай бир нерсе баштап атабыз деп. Анан эч кимден акча чыкпай кийин апам чынын айтканда 90 миң салган. 90 миң салганда бизге сомго 76 миң болгон. 76 миң менен баштаганбыз. 76 миң менен баштаганда мынау 2 полкабыз эле болчу. Бул тарапта, Бул тарапта. Мынау 3 полка экен. 3 полкабыз эле болчу. 3-4 подгузниктерибиз. Анан фирма издегенмин. Бир жакшы фирмага жолугуп калып, Альянс фирмасына барып, бизде открытие болуш керек да. Эки эле неме толуп калган. 76 миңге анан фирма менен барып сүйлөшүп договор түзүп, мага ушундай поддержка берип туруңузчу, мен эми эле ачып атамын. Ушундай мына полкамды толтуруп бериңиз. Онда мына полка эде, кичине эле. Ушул полканы толтуруп берип, бизге поддержка берип туруңузчу десек, жакшы түшүнүп бизге полкаларыбызды толтуруп, ушинтип кылып берген да. Анан өзүбүздүн машинабыз болчу. Менин машинамды күйөөм экөөбүз кеңешип сатканбыз. Ошондо толугу менен айтканда 76 миң сом менен 76 миң сом менен башталган Ооба. бул бизнес. Ооба. 76 миң сом менен баштап, ушул күнгө жетип отурасың. Ооба. Азыр канча оборот бар? Биз ар жылы декабрда ревизия кылабыз. Ревизия кылып эсептеп чыкканыбызда быйылкы күндө 1 миллион 650 миң. Ого, дей тургансың го дейм. Ооба. Жакшы экен. Аябай сонун. Ийгиликтер болсун, кут болсун. Магазин мен биринчи жолу келип атышым бул жака. Айкандын ушундай бир өзгөчөлүгү, чеберчилиги. Кыйынчылыктар кандай болду? Бизнес ачыш негизи кыйын бекен же оңой бекен? Ар бир бизнесте эле өзүнүн кыйынчылыгы болот. Анан эл менен иштеш дагы кыйын болот. Бизде в основном кош бойлуу болгондуктан, кош бойлуу энелер көп эле капризный болуп калат. Андайлар менен дагы иштеш кыйын. Бирок мен анча деле сыр бербейм. Мен уже өзүм билгеним үчүн мындай түшүнүп эле кабыл алып, жакшы советтерин берип неме кылып коем. Иногда кыздар менен ача кеткен күндөр болот. Анан мага жазышат. Кыздарыңыз ушундай кылып атат деп, анан кыздарга дагы түшүндүрөм. Кыздар көбүнчө түшүнбөй калат да. Ошо кыйынчылык өтө эле көп. Жакшы. Могул памперстер аябай көп экен да. Дүкөнгө киргенде эле көзүңө таштаган өйдө памперстер көп экен. Бул памперстер каяктан келет? Анан булардын кандайын колдонсо болот балдарга? Негизинен көпчүлүгү баягы аллергия бере берет деген жагы бар. Ооба. Подгузниктердин түрү бизде 28 түрү бар. 28 түрү бар. Бул подгузниктер биз фирма менен иштейбиз. Бирок өзүнүн ар кайсы жерден келген производстволор бар. Томиколор, например, японский. Томико, Мерис, Мамико бардыгы японский фирма болуп кетет. Японияда Кыргызстандын өзүнүн подгузниктери барбы? Кыргызстандын өзүнүкү жок. Казакстандыкы бар. Неге Кыргызстан чыгарбайт? Кыргызстандагы буюрса чыгарып калар. Казакстан в основном чыгарат. Мама знает. Томико Кыргызстандыкы. Анан эң жакшы подгузникти иштеткендер булар Лаулар Жираф. Бул бүт подгузниктердин ичинен эми реклама эмес, просто биз өзүбүз колдонуп, өз неме кылганыбыз үчүн. Бул Жираф английский фирма болуп, иштелип чыккандан кийин 180 градуста отпариваться этилет. Анан бунун составына өзүнө крем под подгузник, присыпкалар өзүнүн составында болот да, аны колдонгондон кийин беркилерди колдонбой койсо дагы боло берет, аллергия дагы бербейт. Ушундай өзгөчөлүктөр. Жакшы, дагы эмне өзгөчөлүктөр бар?
бул дүкөндө мындай бизнесте жеке жашоодо дегендей? Биздин мындай айтканда өзүбүздүн бир мындай целибиз бар. Өзүбүздүн целибиз бар. Биз дагы как Мерседес только эле машинасын эле сата бербейт да. Мерседес эмне сатат десе, комфорт сатат деген нерсе бар. Бизде дагы ошол нерсеге умтулуп жатабыз. Бизде дагы комфорт болушун каалайбыз, стиль болушун каалайбыз. Бизге элдер киргенден кийин бир нерсесин таппай калып чыгып кетишпей, кош бойлуулар дагы киргенден кийин бүт баарыны тандап, тетрадкалык мазь, перчаткилерди неме аптекадан издебей бизден алып, ошол алып эле кирип алып чыгып кетсе, времясыны дагы үнөмдөйт, өзүнүн энергиясын дагы үнөмдөйт. Ошого биз комфортко көбүрөөк иштеп жатабыз. Аябай жакшы. Иштерге ийгилик болсун. Бул дүкөндүн ичинде чындыгында урматтуу достор, көп нерсе бар экен балдар үчүн. Азыр хит болуп жаткан кийимдер кайсыл? Ошол жөнүндө болуп жаткан кичинекей балдарга же мындай 1 жаштан 3 жашка чейинки эң жакшысы. Төрөлүп аткан балдарга в основном көбүнчө алгандар Айсчонок фирмасы. Бул Кыргызстан өндүрүшү. Бирок качествосы өтө сонун, даже тигилиштери дагы вообще. Ошондо Кыргызстандан бир гана ушул кийимдер эле чыгып атабы? Кыргызстандан кийимдер чыгат. Силердин дүкөнүңөрдө? Ооба. Көбүнчө кийимдер бар. Ушулар азыр Кыргызстандан тигилип келет? Кыргызстандан тигилип атат. Анан Перекиц дагы бар. Перекиц өндүрүшү дагы өтө сонун. Булар гипоаллергенный материалда жасалып чыгат. Бала бандай тердетип, денесиге ысык таштыртпайт. Ошонусун дагы карайбыз. Анан Кыргызстан өндүрүштөрү өтө көп, өтө эле көп Кыргызстан өндүрүштөрү. Бирок биз сертификациясын карайбыз. Бардыгы сертификаты барбы, жокпу, ошонусун обязательно карайбыз. Если сертификаты жок эле мындай эле келген болсо, бизге цехтер дагы келет. Биздин товарыбызды коюп сатыңыз деп келишет. Если болбогон болсо албайбыз. Аны билбейбиз да биз кайсы качествода жасалды, кандай материалда жасады, кандай жерде тигилип чыгып атат. Биз бөбөктөр менен көп иштегенибиз үчүн албайбыз. Не только кийим, андан тышкары Кабрита фирмасы, Мамако фирмасындагы биз лицензиясын карайбыз. Лицензиясы жокпу, албайбыз. Лицензиясын бизге келген лицензиясы эмес, адалбы, адал эмеспи, ошонун дагы лицензиясын карайбыз. Адал болгон болсо албайбыз. Жакшы. Бул тарапка өтөлүчү. Бул тарапта атайын балдар үчүн колдонуучу эмелер бар экен. Көбүнчө. Ооба. Детский атайын шампундар бар экен. Булар ар кайсы фирмадан. Кра-Кра фирмасы, Наша Мама фирмасы, Экзе, Тети, Мой утенок, Бубхен, Джонсос, анан жидкий мылалардын дагы ар кайсы фирмасынан баары бирин бирден коюп койгонбуз. Силердин жана комплейңерде ушулардан да болобу? Ооба. Же кандай болот? Булардын баары болот. Пример биз Наша Маманын продукциясын койгон болсок, полный Наша Маманын продукциясын коебуз, аралаштырбайбыз. Бир стилде жасалат. Бир стилде жасалат. Эгерде башка болсо, Экзе фирмасы болгон болсо, только Экзени салабыз. Бубхен фирмасы болсо, только Бубхен фирмасын салабыз. Кызылкай шаарында жаңы ачылган Сумая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягындай сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Сумая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Мыкты сапаттагы айнек терезелерди жасаткыңыз келген болсо, мен Байдөлөт Досумду сиздерге сунуштайм.
Бизде көптөгөн түрдөгү материалдын түрлөрүндөгү пластик жана айнеге штирескалар жасалат. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, турецкий, китайский, Германия бүт баарында жасайбыз. Ушундай өзгөчөлүктөрдү сиздерге көрсөтүп жаткан Байдулет досумду сунуштаймын. Экранга номерлерди чыгарабыз. Кайрылсаңыздар болот. Байдулет өзү барып сыноокко кылып берет. Сынактабыз. Анын бир эле шампуну болобу же Жок. жана башка нерселери болобу? Көп нерсеси болот. Буларда самыны болот. Крем под подгузник, бул баягы подгузникти иштеткенде баланын көчүгү кызарып кетпеш үчүн сүртүп коюшат. Анан присыпкасы болот. Присыпкаларын колдонобуз. Андан тышкары шампунь, молочко, масло, анан жуун турганга отдельно бир средствосы дагы болот да, жуун турганга. Самын менен жуунтуруп койбойт ошондой. Булардын баарында бар. Негизи бизде ушунун баарын алгандар барбы? Ооба. Мен, например, Буфкен фирмасынын өзүм биринчи кызында иштеткенмин, бирок ал мезгилде бизде жок болчу да. Биз Москвадан заказ кылып алчубуз. Анан буну мен өзүм бияктагылар иштетпейт го деп эле бизде ушундай бит подсознание болот экен да. Бирок биздин эл өтө развитый, Кызылке особенно. Не только Буфкен, бизде санасандар дагы сурагандар бар. Энелер. Абдан жакшы, абдан көп. Ушул детский дүкөн ачыш боюнча айта алчы. Кандай ачыш иштесе болобу? Ооба, эгер сонун бир жыйынтыкка чыгыш үчүн иштеш керек. Любой иште иштеш керек, ачса болот, эмнеге болбойт? Баары эле ачып иштесе болот. Бирок буга сабыр кылуу керек. Иштеш керек, 24 саат иштеш керек. Кеч жатып алып дагы ойлош керек, эртең эмне идея кылам, кандай кылам, кайсы товар алып келишим керек, элге кайсы мисалга айтсак, ушул детский тараптан конкуренция аябай көп да. көп. Базарга кирсең кычып жатат дегендей да. Силер менен базар менен айырмасы мындай элдин реакциясы кандай болот экен силерде? Базарда, бул жакта. Базарда бул жакта өтө көп айырмасы. Базарда кыйын да, мындай айтканда неме эмес го. Консультация бериш кыйын. Андан тышкары ысыкта ысык болот, суукта суук болот. Бизде ысыкта салкын болот, суукта жылуу. Жок, адамдардын алышынын мындай реакциясы кандай болот экен? Алышын реакциясы магазинден алган жакшыбы же базардан эле алган жакшыбы деген нерсени айткым келип атат. Бизде ушундай нерсе сиңип калган элде. Базарда арзан деген. Базарда арзан, бул бутикта, магазинда бир жерде кымбат деген нерсе сиңип калган да. Бирок базардан алып, сумка чогултуп бизге келип дагы көрүшөт. Бааларын көрөт дагы. Бизде 10-20% арзан болот. Базардан кадимгидей арзан силер. Ооба. Базардан бизде 10. Комфортный дүкөн болгон. Ооба. Мынакей урматтуу достор. Бир сыр ачылып атат дейм. Эмнеге арзан? Эмнеге андай? Мен анализдеп көрдүм. Да, караганда базарда көбүнчө сатыш керек да. Өзүнүн товарын сатыш керек. Көп бизнеске келгендер только сатыш керек, акча иштеш керек деп иштешет да. Ошондуктан булар көп кошушат. Жол красын эсептешет, койгон местасын эсептешет. Мындай эсептегенде бизден дагы эле аз төлөшөт. Анан өзүнүн выгодасын көбүрөөк ойлоп коюшат да. Бизде деген өзүнүн дагы выгодабыз бар, бирок бир аз азыраак. Элдин выгодасын көбүрөөк ойлогонбуз дагы, өзүбүздүн выгодабыз бир аз азыраак. Бирок Кудайга шүгүр, аз болсо дагы берекесин берсе. Берекесин берсе болот. Бир күндүк киреше кандай болот? Бир күндүк киреше средний эсептегенде сыр эле болуп калбайбы дейм. Мына ушундай. Айкандын анда жообуну сыр боюнча калтырып кое берели. Негизинен чындыгында жакшы экен бул дүкөн. Мага аябай жакты, комфорттугу, мындай келип, кеңири айланып жүрүп, мындай өзгөчөлүктү түзүп коюпсуң. Ооба. Сонун. Рахмат. Базар менен салыштырганда базарда 2 эсе кошуп коет деген чындыкпы? Чындык. Базардагылар келип мага келип эртең. Пример да, мисалы үчүн кылып кетпесин. Пример кайсыл нерсени айтпайлы, бир буюмду алайлы, мисалда. Ушуга базардын ичинде 2 эсе кошот деген
чындыкпы же кандай? Жок, эки эсе кошушу мүмкүн эмес, бирок, например, подгузниктер биз менен бирдей эле сатышат. Подгузник эмес, башка товар Башка мисалы кийимдер эл өзү дагы эле билип калды окшойт. Бизди көрүп, базарды көрүп, билип калды окшойт. Биз бирок канчадан алып келип атабыз, канчадан сатабыз, аны жашырбайбыз. Потому что көрсөтүп кетейин. Бизде мындай полочкабыз бар. Алар деле жылат экен, мындай кеңири кылып болсо болот экен. Бизде эркин формат, кеңири жылдырып, мындай иштерди да кылып көрсөк болот. Бул полочкабыз бизде скидочный полочка. Бирден калгандарды биз ушундай скидкага коюп коебуз дагы. Бир штуктан оптом баада алып кетишет. Бирок эгер размери, модели жаккан болсо алып кете берет. Ошондуктан бизде канча сомдон келип атат, канча сомдон сатып атабыз, бизде баары ачык эле чыгарылып турат да. Мен өзүм катталуучуларым бар эле билсе керек. Пример мыналарды биз 890дон сатканбыз. Буларды биз 680ден өзүнүн акчасына беребиз да, бир калганда. Ошондо эгер мындай эсептеп бизнеске кызыккан адамдар болсо, эсептейт да, 650 сомдон, 680 сомдон келген болсо, булар биз 890дон сатып атабыз. Кызылкай шаарында жаңы ачылган Сумая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягында сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Сумая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Мыкты сапаттагы айнек терезелерди жасаткыңыз келген болсо, мен Байдөлөт тосумун сиздерге сунуштайм. Бизде көптөгөн түрдөгү материалдын түрлөрүндөгү пластик жана айнек эштрескалар жасалат. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, турецкий, китайский, Германия бүт баарында жасайбыз. Ушундай өзгөчөлүктөрдү сиздерге көрсөтүп жаткан Байдөлөт тосумду сунуштаймын. Экранга номерлерди чыгарабыз, кайрылсаңыздар болот. Байдөлөт өзү барып сыноокка кылып берет. Ошондой. Эгер биз тең кошкон болсок, эки эсе кошкон болсок, 1300-1400дөн сатышыбыз керек да. Ошондой эле мына картерстерди дагы 650ден беребиз. Өзүнүн келген баасы. Бул эгер размери, модели жаккан болсо, кеңири келип бир штук оптом баада алып кете берет. Биз буларды 850ден, булар 750ден болуш керек. Булар 750ден сатабыз, 550ден өзүнүз немесиге баасына беребиз. Дүкөндө аябай көп товар бар экен. Ушулардын бардыгы сеналары эсинде калып атабы? Башында калбайт эле. Башында калбай баарына цена коюп чыкканмын. Өздөрүнө кана бирөөсүн табайын да. Бүт ценасы жок го мына. Мынакей. Баарына цена коюп чыкканбыз. Өзү бар ценасы. Азыр уже мына 2 жылдан ашса иштеп атканыбыз. Эми мындай бул канчадан келди, канчадан коюп атабыз уже эстеп калдым да. Башында эстебейттим. Бираз скидочный полканы ниже себестоимости саткан күндөрүбүз да болгон да. Адашып кетип. Анан бирок ыраазы болобуз, өзүбүз сатып атабыз, ыраазы болуп. Абдан жакшы. Эми биздин көрөрмандарга, деги эле өзүңдүн катталуучуларыңа дагы бир өзгөчөлүктөрдү жаратып турасыңбы? Баягы Инстаграмдан дегендей. Өзгөчө оюндарды өткөрүп турган учур болобу? Бизде тез оюндар болуп турат. Жаңы жылга карата оюн уюштурганбыз. Анда дагы бир телевизор утуп кеткендер болду. Айытка карата
орозонун күнүндө, орозодо сумкаларды полный акция кылып салдык. 3700 кылдык окшойт. Ошондой анан лотерея уюштуруп койдук. И бул жактан скидка болот, и бул жактан лотерея болот. 3000 сомдон жогору соода кылып, лотереяны алып, эмне чыккан болсо ошону алып. Азыркы күндөчү? Азыркы Күндө нерсе күндө барбы, жок. жок? Азыркы күндө акциябыз дагы, лотереябыз дагы бүткөн. Анан тез постоянно эле кыла берген болсоң, өзүбүз 30% эле кошуп сатып аткан болсок, бизге бир аз чөнтөгүбүзгө кыйын болуп калат экен. Ошондуктан бир аз туруп турабыз. Эртең биринде или биринден кийин дагы бир кылып калышыбыз мүмкүн. Абдан жакшы. Бул жактарды дагы көрүп, өтө сонун футболкалар дагы бар экен. Урматтуу достор, ушундай футболкаларды алып, сиздер дагы кийгизсеңиздер болот экен. Пасы 350 сом экен. Ооба. Жакшы. Эми келечектеги пландар, алдыдагы пландар кандай? Бул кандай эле? Сумка роддом. Роддомго капчык. Роддом. Сумка роддом ала. Ушундай төрөткө капчык деген дүкөндүн келечеги кандай? Келечеги менин элестетишим боюнча деп эле франшизаларыбыз буюрса сатылып баштайт. Франшизаларды сатабыз. Баткен области боюнча 10дон ашык франшизабыз ачылсын деген план койгонбуз. Андан тышкары бизде не только франшизалардан эле токтоп калбастан школа матери деген нерсе бар. Ошолорда биздин сумка алган болсо, какой-то бонусу менен же болбосо платный окугум келатат дегендер болсо, акча төлөп дагы окуса болот. Ошондой иш азыр биз жүргүзүп жатабыз. Бирок мындай ачык элек. Мисалы мен мындай көрүп атам да силерди. Байыр кызматты мисалы үчүн Дордойдо ушундай бир системаларды кылышып, бир жактарга сатышып дегендей нерселер көп болуп атат да. Ооба. Силер да ошондой багыттарын көбөйтөсүңөрбү? Жок. Андай иш кыйын. Кыйыныраак, Азыр баары эле билет. Баары эле каерден алышты билет. Бул ар бир дүкөндү ачканда өзүнчө бир филиалдарын дагы ачкан максаттар болот да көп адамдарда. Силерде андай максаттар барбы? Филиалыбыз бар, ооба. Бизде филиал Мисалы Кызылкыяда бар, Ошто, Бишкекте, башка тараптарга дегендей. ооба, биз азыр 3 ай болду окшойт. 3 ай мурун пландаштырганбыз. Көк жарга ачабыз деп. Көк жарга. Былтырак. Ооба. Көк жардан өтө көп талаптар болуп атат. Анан көк жар дагы изилдеп келип, бирок азырынча место чыкпай атат. Эгер место чыккан күнү ачабыз буюрса. Кызылкыянын ичинде кандай элдердин комментарийси? Элдердин комментарийси өтө жакшы. Жакшы отзыв ташташат. Жакшы комментарий ташташат. Келип постоянный клиенттер бар. Мен менен достошуп кеткендер бар. Эже катары көрүп алгандар бар. Сиңди катары көргөндөр бар. Уже постоянный клиент болуп, биз баласы кош бойлуу маалында келип, баласы 2 жаш болгондоргундай көргөндөрүбүз бар да. Жакшы. Кызылкыяда деле негизи бир күндө бир канча айын төрөсө керек. Ушундай бир мүмкүнчүлүктү жараткан, сонун бир шарт түзүп берген. Сага чоң рахмат. Рахмат. Алла разы болсун. Айкандын баракчасына катталып, ошол жакта дагы көрүп, көп маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Биздин азыр эфир бүттү окшойт, айта турган нерселер бүттү или дагы улантабыз? Жок, бүттү окшойт. Сурооңуздар болсо беребиз. Мына ушундай анда биз болгон суроолорду Айканга бердик. Биздин кыргыз элине болгон жакшы бир каалоо тилегиңди, анан катталуучуларга болгон каалоо тилектерди айтып коелу анда. Каалоо тилегим, бизнес баштайм дегендер коркпоңуздар. Бизнести коркпой эле башташ керек.
эгер биздин дүкөнгө келгенди кыялданып жаткан болсоңуз, биз жылмаюу жүзүбүз менен күтүп алабыз. Келиңиздер. Андан тышкары төрөткө даярданам десеңиздер, келсеңиздер болот. Биз сиздерге сонун өзүбүздүн советтерибизди беребиз, кеңештерибизди беребиз. Бир не только товардын эле советин эмес, дальнейшем кандай баланы караш керек, ошолор тууралуу дагы биз сиздерге сонун кеңешибизди беребиз. Андыктан баарыңыздарды Сумка Братта магазинде күтөбүз. Ушундай. Төрөт үйүнө мен ар кандай айта баштадым уже. Роддомго капчык дүкөнүнө келиңиздер. Чындыгында аты да куш экен, мага жакты. Келип ушул жерден керектүү буюмдардын баарын алсаңыздар болот экен. Айкан сиздерге сонун бир сумкаларын даярдап коюптур. Ошол сумканы көтөргөн боюнча эле бара бересиздер. Кыргыз эли көбөйөрсүн. Айканга чоң рахмат. Бизге маек берген үчүн интервью тарттык. Görüşkünce.